Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын 35 жылдыгына арналган иш-чарабызга кош келиңиздер. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан демекчи, элибиздин маданий, адабий казынасы бай. Арабызда кыргыз тилин барктаган, даңктаган инсандарыбыз арбын. Андыктан иш-чарабызды ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусунун орун басары Жунушев Талантбек Асаналиевичке, Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Супатаева Альфия Ильясовнага сөз беребиз. Урматтуу кесиптештер, урматтуу иш-чаранын катышуучулары, эми баарыңарды ушул ыйык майрамыңар менен чын дилимден куттуктайм. Ушундай билинбей эле биздин Кара Кыргыз автономиялык областына 100 жыл болуптур. Мына азыр айтып атабыз, кыргыз тил мыйзамына 35 жыл. Бул деген аябай жакшы нерсе. Айтып коет, тил жок, эл жок дейт. Буюрса эң биринчи биз деген ушу кыргыз тилди өркүндөтүп, баарыбыз билишибиз керек. Арбаңыздар, ардактуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын жалпы кызматкерлери, бүгүнкү жыйынга атайын келип аткан ардактуу меймандар, урматтуу президиум Талантбек Асаналиевич, баардыгыңыздарды кирип келген 23 сентябрь мамлекеттик тил мыйзамынын 35 жылдык мааракеси менен мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевичтин атынан чын дилден кызуу куттуктоого уруксат этиңиздер. Анда эмесе кесиптешибиз Жылдыз Бекбаева даярдаган мамлекеттүүлүктүн тарыхын чагылдырган тасма баянга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүү тарыхы. Бир нече кылымдан соң калыбына келген кыргыз мамлекети 1922 жылы декабрда Советтер биримдиги түзүлдү деп расмий жарыяланганда, бул федерациялык социалисттик мамлекеттин аймагында байырлаган, бирок өз мамлекеттүүлүгү түзүлбөй кала берип жаткан бир катар этностордун арасында кыргыз улуту да бар болчу. Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, Баялы Исакеев, Юсуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыяктуу кыргыздын каймактары жана башка чыгаан инсандар биргелешип, тоолуу Кыргыз автономдуу республикасын түзүүгө умтулушат. Бирок бул аракет ошол кездеги ички интригалардан улам ишке ашпай калган. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүнү көздөгөн кыргыздын саясий элитасы бул тарыхый процессте улуттук кызыкчылык үчүн жанын аяган эмес. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра кат жазып жүрүшүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүнүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Кара Кыргыз автономиялуу облусу Пишпек 20 болуштук, Каракол Нарын 16 болуштук, Ош 20 болуштук, Жалалабад 10 болуштук кантондорунан түзүлүп, 6 шаар, 321 айыл кыштак, 5 хуторду камтыган. 1925 жылы май айында ал Кыргыз автономиялуу облусу болуп өзгөртүлгөн. 1926 жылы Кыргыз автономиялуу республикасы, 1936 жылы СССРдин курамындагы Советтик социалисттик республика макамын алган. 1991 жылы СССР тарагандан кийин Кыргыз республикасы эгемендигин жарыялаган.
23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мамлекеттик тил кими? Эне тилибиз ыйык, кана айымдар жана мырзалар, эне тил майрамында өнөрүбүздү өргө чабалы, көркөм окуу. Кыргыз тили нускалуу тил, кутман тил, кыргыз тили замандарды уккан тил, кыргыз тили акындардын ырынан, чечендердин таңдайынан чыккан тил. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы бар, батышы бар. Чытырмандын кыйыны пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсин, кыйшакта бийлеп туруп. Кыргызмын дейсин, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар, кылым келген тарыхын унуткандар, кыргыз эмес калпакты кыйшайтып кийип, кадыр баркын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Уулуң да, кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо уяласың. Колу бутсуз мунжуга тоглок бер. Талдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес, калкын саткан, калкынын тилин саткан, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Чыккынчылар мекен суусун ичпесин, чоңдун баары кыргыз тилде иштесин, эне тилде сүйлөбөгөн тилиңди жулуп ыргыт, андан көрө ит жесин. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Тилим барда улукмун, тилим менен улутмун. Эне тили болбосо атат албайт улуттун демекчи. Эне тил майрамыбыздын урматына Мырзагүл кесиптешибиз санатырын аткарып берет. Адам болуп жаралып дүйнөгө бир келген конокпуз. Кадырлашып калалык бүгүн конок эртең жомокпуз. Кезекте кур кетирбе тилегиңе жаркын үмүт кош. Кейсең да кечинде эртең менен күндү көлүп тос. Күмүш күндөр миң, бирок досум түшүнгөн, эң кымбатың эртең эмес ушул күн. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Өмүр бою өчүрбө жүрөгүңдү жандыр сүйүгө. Өткөн ишке өкүнбөй кубанычты чакыр үйүңө. Көңүл эзген муң жаман көзүбүздөн кетет жаш тамып. Бузу
Көнүр шамалдай мезгилди учурбай кармап калгын. Азаматсыз. Үч бuro жалгыз тег үч кыл комуз, чертилбейт күүгө келбейт чебер колсуз, оп оңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Демекчи Бекзаттын аткарылуусунда алтын балалык күрөшүн угалы. Макал тилдин байлыгы. Байыртадан кыргыз эли макал лакаптын мааниси менен уул кыздарын тарбиялап келишкен. Анда макал айтышууга кезек берели. Адамдын даңкын чыгарганда тил, тарпын чыгарганда тил. Ачуу тил таттуу турмушту бузат. Бардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит ууз тандайт. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Жакшы сөздү таап сүйлөйт, жаман каап сүйлөйт. Жигит мекенин сүйөт, булбул гүлшагын сүйөт. Бактылуу болуш мүнөстөн, баатыр болуш күрөштөн. Бактылуу болом десең, башкага көз артпа. Бакыт жерде эринбей эңкейип ал. Көңүлүмө жагат деп көрүнгөн менен дос болбо. Адеби жок жигит. Жүгөнү жок атка окшош. Абайындай чутумба ач көздүктүн белгиси. Адам болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Өнөр алды кызыл тил. Жатып ичер жигиттен сарамжалдуу чал жакшы. Айбалы. Урматтуу айымдар жана мырзалар, ушуну менен макал лакап айтышууну жыйынтыктайлы. Биз улуулуктун дүйнөсү, көчмөн элибиз улуттук бийин аздектеп келген. Андыктан кыргыз бийине көңүл буралы. Кеттин көркү нур менен, а келдим көркү кур менен. Сүйгөн сулуу мөлмөлүм, а белгилүү болсун ыр менен. Экилемин кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм. Бир карасаң жүрөк от чачылгандай мөлмөлүм. Маңдай чачың маргалаң жибегиндей мөлмөлүм. Сенин ышкың баланына тилегиндей мөлмөлүм. Өтүнгүсүң өзгөңдүн күрүчүндөй мөлмөлүм. Созулганың зергердин күмүшүндөй мөлмөлүм. Майың деген жоргонон жүрүшүндөй мөлмөлүм. Гүлзар кылчы жүрөктүн агакшып жаткан жылдырым. 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 Гүлзар кылчы жүрөктүн агакшып жаткан жылдырым.
жолу булсам чыккан ай окшоп. Азаматсыңар. Чоң рахмат. Кыргызда жаңылмач күлкүлүү жакан жанр. Андыктан жаңылмач айтышууга өтөлү. Кыз жигиттер, кимиңиздер баштайсыздар жаңылмачты? Балдарыбыз баштап берип койсун. Кана кыздар, алар аккууларбы, ашкан саккууларбы, аңчыгалар алдырабы, аңчыны алдап жазгырабы, аңчыгалар аттырабы? Алар аккууларбы, ашкан саккууларбы, аңчыга алар алдырабы, аңчыны алдап жазгырабы, аңчыга алар аттырабы? Кана кимиңер жооп бересиңер? Кыздардан мен айтып коеюн, кайталап. Алар аккууларбы, алар саккууларбы, аңчыны алар азгырабы, аңчыны алдап жазгырабы, аңчыга алар аттырабы? Кайра бер. Алар аккууларбы, ашкан саккууларбы, аңчыны алар аттырабы, аңчыны алдап жаздырабы, аңчыга алар аттырабы? Кыздардын атынан мен айтып коеюн бир жаңылмачы. Кыргыз десе чыңгыз дейбиз, чыңгыз десе кыргыз дейбиз, кыргыз десе чыңгыз дейбизби, чыңгыз десе кыргыз дейбизби? Кана кайталап коюңуздар. Жигиттердин атынан мен кайталап коеюн. Бир кайталап коесузбу? Кыргыз десе чыңгыз дейбиз, чыңгыз десе кыргыз дейбиз, кыргыз десе чыңгыз дейбизби, чыңгыз десе кыргыз дейбизби? Кыргыз десе чыңгыз дейбиз, чыңгыз десе кыргыз дейбиз. Кыргызды чыңгыз дейбизби, чыңгызды кыргыз дейбизби? Ай, баракилла. Туура. Топоздор топтоп турушабы, топоздор токтоп турушабы. Топоздор оттоп турушабы, топоздор топозго окшоп турушабы. Топоздор топтоп турушабы, топоздор оттоп турушабы, топоздор токтоп турушабы, топоздор топозго окшоп турушабы. Кыздардын атынан мен айтып коеюн. Топоздор токтоп турушабы, топоздор топтоп турушабы. Топоздор оттоп турушабы, топоздор топозго окшоп турушабы. Кубанычтан башка айткылбайт. Асманда эки айры куйруктар урук, бири ак кыскар уруктар урук, бири кара кыскар уруктар урук. Ак кыскар уруктар урук, кара кыскар уруктар уруктун жоңдосот, кара кыскар уруктар урук, ак кыскар уруктар уруктун жоңдосот. Кубанычтан башка айткыла. Жок, Кубаныч айтпайт. Бир кайталап коюңуз эми. Асманда эки айры куйруктар урук, бири ак кыскар уруктар урук, бири кара кыскар уруктар урук. Ак кыскар уруктар урук, кара кыскар уруктар уруктун жоңдосот, кара кыскар уруктар урук, ак кыскар уруктар уруктун жоңдосот. Асманда эки айры куйрук, бири ак кыска куйруктуу айры куйрук, бири кара кыска куйруктуу айры куйрук, ак кыска куйруктуу айры куйрук, кара кыска куйруктуу айры куйрук. Баштан эле Сиздер эми айымдарга утулганыңыздардын урматына бир белек ырдап бербейсиздерби? Кыздарга, бир чыгарма аткарып бересиздерби?
табышмак ооздеки чыгармачылыкта кеңири колдонулуп келет. Кана айымдар жана мырзалар, бири-бириңиздерде табышмагыңыздар барбы? Бар. Ким баштап берет? Аягы жок жүрөт, тили жок сүйлөйт. Бул эмне? Жок, жок. Убакыт. Жок. Аягы жок жүрөт, тили жок сүйлөйт. Телефон. Жок. Эмнеси? Бул кат. Ооба, туура. Ти десе тийбейт, тийбе десе тиет. Тиш. Жок. Тил. Жок. Бул илеп. Кандай? Илеп. Жок. Подсказка бербеңиз да. Мен билем окшойт, мен айтып коеюн, Бул эрин. Туурабы? Ооба, туура. Жок. Эки бир тууган бири-бирин көрбөйт. Эки бир тууган. Көз. Жок. Кулак. Кулак. Туура. Табышмайт. Илгери бир падышанын кызы болуптур да. Туулган күн сайын падыша кызына 1000 сомдон берип туруш керек болот. Анан кызына айтат, ушул туулган күн сайын мен сага 1000 сомдон берем, сен ошону 18ге чыкканда мен сага берем. Ага чейин ошол кутучага чогултуп катып жүрөлү дейт. Кыз 18ге чыкканда баягы кутучаны ачып, кыз 18.000 алам деген ойдо караса, ал жакта 4 эле 1000 сом болот. Эмнеге? Мен билем. Ал кыз деген 29-февралда төрөлгөн. Ошону кыргызча айткозбу? Кыргызча айткозбу? Ал деген ал кыз бирдин айынын 29-унда төрөлгөн. Туп-туура. Анда эмесе жигиттер, кана кимиңер жуманын күндөрүн кыргызча айта аласыңар? Ким айтат? Сен айт. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Анан силерге деле бир суроом бар. Айдын аталыштарын деле кыргызча айтып койсоңор. Билбейсиңер деп ойлоп атам. Билебиз, неге билбейбиз? Жигиттер бир аптанын күнүн кыргызчасын билишет экен, анда кыздар келгиле биз 12 айдын аталышын кыргызча айтып коелу, мезгилдерде. Жаз мезгили март жалган куран, апрель чыгын куран, май теке. Анда эмесе мен жай айын айтып коеюн, июнь кулча, июль теке, август баш оона. Күз айлары сентябрь аяк оона, октябрь 9 айы, ноябрь 7 айы. Ал эми кыш айларына декабрь 5 айы, 3 айы январь, 1 айы, февраль 5 айы, январь 1 айы. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биз утулуп калдык окшойт табышмактан. Анда ошо эне тил майрамынын урматына жигиттерге кошулуп эне тил деген ырды ырдап берели.
коноктор, улут болсом тилим менен улутмун деген иш чарабыз да соңуна келип жетти. Ушул майрамдык иш чара тууралуу калыс пикир айтуу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Темиркул Абдыбахаповичти, Кыргыз тил коомунун президенти Курбанов Райымжан Рахмановичти, Кыргыз Республикасынын эл артиси Юрий Ивановичти чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү мамлекеттик майрамына катышуучулары, Талант Асаналиевич, урматтуу коңшу, иш чарага катышкан коңшулар, бул биринчиден рахмат убактыңар бөлүп, биздин мамлекеттик ипотекалык компания кызматкерлери мамлекеттик тилдин майрамына кичине иш чара уюштуруп, бир жакшы кичине көңүлдү ачып, бир 5 минут болсо дагы. Сизге дагы аксакал рахмат, ушундай тилди сыйлап, ушундай келип кеткениңиз үчүн. Мындан кийин тил бул биздин ыйык нерсе, кыргыз тилибиз. Муну бир баарыбыз так билишибиз керек, кыргыз тилин эч качан унутпашыбыз керек. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен сиздерге чоң рахмат. Саламатсыздар, армаңыздар. Эмне демекчимин, абдан сүйүндүм бүгүн. Негизи өзү биздин майрамыбыз болуп атат, тил. Ошол мамлекеттик тил деген мыйзам кабыл алганына 35 жыл болду. Силерге айта турган сөзүм, кандай десем бир ой кетти, ошо абдан керектүү жамаат экенсиздер да. Ошо элдин үмүтүн үзбөй, карапайым элдин да айтып койсом жаңылбайм, ошо үй алып берип, жардам берип, Кудайым дайым колдосун силерди. Жамаатыңарды. Анан баарыңар абдан таланттуу экенсиңер. Абдан таланттуу экенсиңер. Би десе би, комуз десе комуз, ыр десе ыр. Жана бүт макал лакаптан баарын айтып, ошо окуп чыккансыңар го музыкага, билбейм. Кудайым берген талант. Ошо эл үчүн иштеп атасыңар, ошо жамаатыңарга узун өмүр, чинден солук, баарыңар ойлогон максатыңарга жетиңиздер, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын жалпы жамааты, урматтуу Темиркул мырза, Юрий байке, жалпы эле коноктор. Эми жалпы барыңыздарда Республикалык Кыргыз тил коому президиумунун атынан жана өзүмдүн атымдан 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүңүздөр менен чын дилинен куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Сүйүктүү татынакай сулуу тилим, мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим, ширелген жакут менен көрксексиз, тамшанткан, такылдаткан балдан ширин дегендей ушундай бир сонун тилибиз бар. Андыктан, урматтуу замандаштар, ошол баарыбыз иретилибизди урматтайлы, сыйлайлы. Ошол кыргыз тилинде сүйлөгөндө башка улуттар суктана тургандай, кызыга тургандай сүйлөйлү. Окулуктуу, жагымдуу, көркөмдүү, таасирдүү сүйлөйлү. Себеби басымлары башка тилге жыйындарда сүйлөнбөсө, аймагында жашаган эл азасап үйрөнбөсө, көчө тилдин деңгээлинен көтөрүлбөйт тилибиз. Тил өспөсө, кайдан өсөт дилибиз? Деп Акын Эсенгул Ибраев айткандай, биринчи кезекте биз өзүбүз урматтап тилибизди сыйлашыбыз керек. Андыктан биз баарыбыз биргеликте, сен күйбөсөң, мен күйбөсөң, ким күйөт деп коет. Баарыбыз биргеликте аракет кылалы. Эми сиздер анын бул жерде баягы алыска тууган жакын кошуна дейт, биздин кесиптештерибиз менен тил боюнча комиссия менен кошуна экенсиздер. Дагы көбүрөөк көңүл бөлүңүздөр. Бүгүнкү иш чараңыздар мага ушунчалык жакты да. Тем эле рахмат Жазгүл чакырганыңачы. Бүгүн 4-чү жолугушуу, бирок ошонун эң мыктысы серт көрүп атат. Акын Эрнест Турсуновдун ыры бар. Сен аялсың, аял ырда, аял нурда жашасын. Жазчы болсоң жаз акын, азыктанган карт акында жашакын. Аял, аял, аял кыз, туулуп алып баркын билей жатасың. Энеге даңк, кызга даңк, жийсизге айкалсын ошол салт.
Сен аялсың, сен болу жерененің қызысың. Сен қырғыздың бөпелеген құшысың, сен жүректің балысың да тұзысың, же дарысы, же жүректің осысың. Сен аялсың, дүйнедегі теңдеш жоқ бейчісің, бұлғыл тілін жаңылдырған ырчысың, сүрет тарсам бояғымның түрісің, сүйі жасам поэмамның темасы, суысын қамбас, сұлулықтың пересің. Isıqsın da, қызықсың, ұйықсың да, биіксің, арғынсың да, жалғызсың, алыссың да, жақынсың. Бақыт емне, ажал емне, үй емне, барын білген, барын жеңген батырсың. Жарокерлік, боркерлік, сүйі да, бары сенің ынағың. Мұна муза, мұна лира, сүйіта, мұна сонет, мұна романс, мұна гү, қарағыла, қандай ғана керемет, қарбалмаған симфония термелет. Аял сенің қасиетіңе, сапатыңа, бөркіңе, қандай ода, қандай мода, қандай ғана метафора тең келетті. Урматтуу айымдар жана мырзалар, коноктор, биздин ушул иш-чарага активдүү келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүздө тынчтык болсун, кампабызда дан болсун, дасторконубузда нан болсун. Баарыңыздарды ушул улуттук дасторконубуздан даам сызууга чакырабыз.